Энвер Гарев атындагы ботаникалык багынын түштүк тарабында жайгашкан жер тилкелерин жеке менчикке мыйзамсыз берүү фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан маалымдашты. Тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек филиалынын жетекчилиги жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан материалдык пайда алуу максатында Көкжар эксперименталдык базасынын балансындагы Бишкек шаарынын Иса Акунбаев көчөсүнүн 1А дареги боюнча жайгашкан жалпы аянты 0,244 гектар жер тилкесин жеке менчикке өткөрүп берүү боюнча коррупциялык схемасы уюштурулганы аныкталды. Анда аталган жер тилкелери ботаникалык бактын жалпы тосмосунун ичинде жайгашкандыгына карабастан Бишкек шаарынын мэриясынын жасалма токтомун чыгаруу жолу менен мыйзамсыз укук белгилөөчү документтер берилген. Жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгына ылайык жер тилкелерин мыйзамсыз берүүдөн келтирилген зыян 31 миллион сомдон ашык сумманы түзөт. 19 октябрда чогултулган материалдардын негизинде кадастр мамлекеттик мекемесинин Бишкек филиалынын экс-директору жана анын орун басары кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди.